Саламатсыңарбы балдар? Онлайн аркылуу болсо дагы силер менен кезигишип жатканыма зор кубанычтамын. Бүгүн биз адам жана коом сабагынан адамдын жашоосунун табигый чөйрөсү деген теманы өтөбүз. Курчап турган чөйрө деген эмне? Адамды курчап турган чөйрөгө силер көрүп турган табигый жаратылыш, адамдын иш аракетинин натыйжасында пайда болгон бардык нерселер кирет. Силерди курчап турган жандуу чөйрөгө мугалим, классташтарыңар, ата-энеңер, бир туугандарыңар кирет. Жансыз чөйрөгө имараттар, окуу куралдар, тоолор, дем алып жаткан аба кирет. Өзүбүздөн баштап көрөлү. Жерде жашагандар эң негизги энергияны күндөн алат. Күндүн жылуулук энергиясы болбосо, жер шары муз жана таштан болгон планетага айланмак. Бардык эле тирүү организм сыяктуу биз дагы жашоо үчүн зарыл болгон табигый нерселерге муктажбыз. Окуучулар, экосистема деген эмне? Өсүмдүктөр менен жаныбарлардын, ошондой эле микроорганизмдердин өз ара байланышы экосистема деп аталат. Экосистема болгон үчүн биздин планетада жашоо үчүн шарттар бар. Жер жүзүндө климат бир калыпта кармалып турат. Экосистема адамдар үчүн азык-түлүктүн түрлөрүн жаратат. Экосистема суунун, абанын, жер кыртышынын тазалыгын сактайт. Экосистемада жандуу нерселер, адамдар да өзүнүн айланасында бири-бири менен тыгыз байланышта болот. Экосистеманын табигый түрүнө токой, тала, көл, тоолор, жаныбарлар дүйнөсү кирет. Экосистеманын жасалма түрү адамдардын иш аракетинин натыйжасында пайда болот. Экосистема төмөндөгүдөй милдеттерди табигый жол менен аткарат. Айлана чөйрөнү тазалайт, жер кыртышынын калыптанып өнүгүшүнө түрткү берет, өсүмдүктөрдүн чаңдашуусуна, жаныбарлардын санынын бир калыпта толуктанышына шарт түзөт, суу ресурстарынын бир калыпта кармалып турушун шарттайт. Экосистеманы коргоонун зарылчылыгы. 1992 жылы Бразилиянын борбору Рио-де-Жанейрода бир нече өлкөнүн өкмөт башчылары жапайы жаратылышты коргоо жөнүндө конвенцияга кол койгон. Бул демилгени дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү колдогон. 1996 жылы бул эл аралык документке Кыргызстандын өкмөтү да кол койгон. Кыргызстандыктар бабабыз Манастын табият менен таттуу мамиледе болгула деген улуу осуятын аткарууга милдеттүүбүз. Үйгө тапшырма балдар, көңүлүңөрдү бургула. Экосистема жана анын түрлөрү деген схема турат. Ушул схеманы толтурабыз. Саламатта калгыла, эмки сабакка жолугушканга чейин.